2022 жылы 5-сентябрда жаңы групп ачылган. Буга чейин мен тарбиячы болуп иштеп келген Тикіретпеге Дөнөнбаеванын ордуна. Бирок Дөнөнбаева өзүнүн ордуна келгендигине байланыштуу ошол жылы жаңы группа ачылган. Ошол группага мен постоянный тарбиячы болуп бекитилгем. Анан 5-сентябрда ачылат деп ата-энелердин баарын саат 8-ге чакыр деди. Балдарын алып алып келсин деп 8-ге баарын чакырдым. Ата-энелер баары келди. 8 эмес 9:30-га чейин күтүштү. Аягында ата-энелер ызылдап. 2 мугалим, анан бирөөсү болсо кызым бул шаарда окутат экен. Ошол жака мен саат 10-го жетишим керек деп, тиги 2 мугалим да сабакка барышыбыз керек деп, бирөө Дружбада иштейт экен, бирөөсү болсо ошол эле Асаналиев мектебинде иштейт, биздин айылдагы. Ошол жака сабактарыбызга шаршатабыз, балдарыбызды алып кал деп менин колума тапшырып кеткен. Бирок ал балдардын документин баарын директор өзү кабыл алган. Ар бир баланын ата-энесинен 2000 сомдон кабыл алган. Жанагы ата-энелер менен келишим түрдө ачылган да группа. Журкан төшөгүн алып беребиз деп 2000 сомдон өзлөрүнүн ыктыяры менен беришкен. Ошентип ал ата-энелер менен сурангандан кыжалатынан чыгара беребиз, сабагы башталып атса деп 3 баланы группага киргизип, ал менин өзүмдүн тарбиячымдын милдети да бала бакчага келген балдарды бала бакчага кабыл алуу милдетимен. Кабыл алдым дагы ал балдарды ойнотуп эмне кылсам эле директор чалды. Сен балекет болуп кеттиңби? Сен өзүңдү заведующий сезип калдыңбы? Мен аякты кызыл лента кесип туруп атат депмин. Сен эмнеге аякты өзүң билип өзүң алып атасың? Азыр мен барайын, тарымба, мен сага көргөзөм. Böyle кыйкырып келди. Анан ой сиз өзүңүз эртерээк келбейт белеңиз. Ата-энелер да бияктан мысылдап мени ушул үйгө мээлдеп киргизип койду. Мен билген жокмун мындай болоорун. Десем эле келди да мага да кыйкырды. Сен шашпа, тарымба, азыр келсин, мен сага көргөзөм. Ата-энелерим деле күбө ага. Ата-энелериме да кыйкырды. Өлүп бараткансып жанталашып балдарыңарды тап келесиңер да өлүп бараткансып таштай салып артыңарды карабай качасыңар деп. Ата-энелерим баары унушкан жок, ага чейин аябай возмущать чыккан. Биздин дагы үйдө жумушубуз бар, эмнеге мындай чакырып кое албайт деп. А көрсө директордун мага койгон айыбы эме болуп атат да. 5-сентябрда ошол группаны бекиткени кетиптир. Район башчысы Алтынбек Дүйшевич беките электе, сен эмнеге аласың дейт да. Мен ал группа бекитилген, бекитилбеген билбеп турмун, уже ачылбаса эле ачылып экен деп ойлоп турмун. Мен ошону бекитип жүргөм дейт да. Анан ошентип ал күнү ызы салып туруп, анан группа ачылды, кызым көргөзө берди. Бир күнү 13-сентябрда туугандарыма да кол койдурайын деп кирсем, дагы мага жаман сөздөр менен тилдеп эме кылды. Анан тынч эле иштешеличи дедим. Ушунчага мен чыдабай кеттим. Уже ушулай бүтсө эле кетем жумуштан. Сен эшек азыр чыгып кет деп мага ушундай эме кылды да. Анан ошондо мен да чыдабай кетип, өзүңүз эшексиз, мен эмнеге мындай тилдеп атасыз, сиздин акыңыз жок десем, менин акым бар деп. Мен сага жакшылык кылып керек болсо жумушка алгам деп анан тура калып мен жумушка алгам дегенде мен да айттым, бизге кыйнап кредит алдыртат постоянно. Мен эле экенмин десем, менден башкаларга да алдырып жүргөн экен. Ал боюнча Алтынбек Дүйшевичке дагы биздин коллективибиз келгенде айтышкан. Анан мен анан отурган жеримен тыкмалап сабап келди, журнал менен бетке чапты, чоң өзүнүн жанагы планы менен тыкмалап сабап, мояктан азыр көзүмө көрүнбөй чыгып кеттим деди. Мен адамдык укугумду сактап, мен ошол жакта өзүмдүн деңгээлимди түшүрбөйүн деп отуруп бердим да. Ал күнү группаны ата-энелердин баарын чогултуп кой деди. Ата-энелердин баарын чогултуп койдум. Эртесин группаны жаап салды 14-сентябрда өз билемдиги менен. Ата-эненин баары группага мага жазышты. Силер эмне бизде кол трапка кылып, кол майлык кылып группаны ачасыңар да биз 2000 сомдон кебедебиз, керек болсо кассетке алып бергенбиз. Эмнеге мынтип жаап салдыңар деп как-то мен жаап койгондо ушундай ызылдашты да. Мен болгончо жайды түшүндүрүп бердим. Ушундай болуп, ушундай жаап салды десем эле ата-энелер анда районго барабыз арызданып дешти. Эмнеге жаап салат экен өз билемдик менен деп. Анан мен айттым, районго барбай эле коюңуз, мынча киши чопурап барбай эле коюңуз, мен өзүмдүн жеке атыман жазып атам, арыз жазып мен Алтынбек Дүйшевичке барам дедим. Мен Алтынбек Дүйшевичке бардым. Ата-энелер болсо айткан, тиги директордун өзү менен сүйлөшүп көргүлө, балким кайра эле бала бакчаны ачат десем, директор ачпай коюптур. Баргыла районоңор менен сүйлөшүп алгыла. Кыйын болуп группадан айткан турбайсыздар. Анын келини дагы экөөсү бир группада иштечү элек да. Анын келини да бар да группада. Силер кыйын болуп районго барып деле аштырып алабыз деп турсуңар, райондон аштырып алгыла деди. Деп анан алар бир машина болуп чогулуп алып барышыптыр. Элвира келсин деп ызылдап алып барышты. Мен ошол кезде Алтынбек ага
Алтынбек Дүшеевичке арыз менен кайрылып баргам. Решениясы келди, жогорку соттун решениясы келди. Буюрса мынакей бүгүн чогулуш болуп калды. Азыр бул кызды мен ичип барып, ошол бала бакчага восстановить этебиз жумуштан. Себебинде жогорку соттуку восстановить анан 149.400 канча сомдо төлөбесин деген чечимди райондук билим берүү бөлүмүнө чыгарып берди. Биз ошону мунун пользасына чечип беребиз. Бүгүн азыр чогулуш Өмүрбек ага да билет, Айнура Жолдошбековна да билет бул маселени бар. Анан азыр ошол ишти алып барабыз.